Өзбекстанда бюджеттик кызматкерлердин айлыктары кыскартылды. Казакстанда саясий туткундардын тизмеси 8 кишиге жетти. Садыр Жапаров кудаларын суусар тебете кийгизип сыйлады. Ачкачылык жарыялаган Бектур Асанов мас болгон видеосуна өзү комментарий берди. Өзбекстанда бюджеттик кызматкерлердин айлыктары кыскартылды. Өзбекстандын Ички иштер министрлигине караштуу жол кайгуул жана коомдук тартипти сактоо башкармалыгында иштеген кызматкерлердин айлыктары 30-40%га кыскартылды. Бул тууралуу Фергана, Ташкент жана Хорезм областарындагы ички иштер башкармалыктарынын кызматкерлери билдиришти. Фергана облусундагы Бешарык райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери айлык акысы менен кошумча төлөмдөрдү кошуп эсептегенде 50% кыскартылгандыгын айтты. Карантин деген шылтоо менен бюджетке иштегендердин, анын ичинде милиция кызматкерлеринин айлыктары 50%га кыскартылды. Жумуш өтө көп, бирок аз төлөп жатышат. Тапшырмаларды аткаруу үчүн кагаз, бензин керек. Күнү-түнү көчөдө тамактанууга туура келет. Мамлекет биздин чыгымдарыбызды компенсация кылбай келет, деди ал. Ташкент ички иштер бөлүмүнүн жол кайгуул жана коомдук тартипти сактоо башкармалыгынын кызматкери буга чейин айлыгы 3,500,000 сум болсо, азыр 500,000 сумга аз алып жатканын билдирди. Юрист Марибой Раджабов өлкө мыйзамдарына ылайык карантин маалында же башка чектөөлөр шартына жумуш берүүчү кызматкерлерине орто айлык акы төлөп берүүгө милдеттүү экенин белгиледи. Анын айтымында эмгек кодексинен тышкары президенттин карантин тууралуу жарлыгында да бюджетте иштеген кызматкерлерге айлык акы толук төлөнүп берилерин кепилденген. Карантин маалында Өзбекстандын улуттук маалымат агенттигинин Маданият министрлигине караштуу Маданий мурастар департаментинин жана башка ондогон мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин айлыктары кыскартылган. Өлкөдөгү бюджеттик мекемелердин биринин эсепчиси кызматкерлердин айлыктары Каржы министрлигинин буйругу менен кыскартылып жатканын билдирди. Анын айтымында бул буйрук президенттин жарлыгына негизделген. Бирок документте кошумча төлөмдөр менен айлыктарды кыскартуу тууралуу бир да сөз жок. Каржы министри Тимур Ишметов парламенттин 11 сентябрдагы жыйынында карантинге, ошондой эле Бухара жана Сырдарья областарындагы жаратылыш кырсыктарына байланыштуу мамлекеттик бюджеттен чыгаша бөлүгүнө олуттуу өзгөрүүлөр киргизилгенин билдирген. Казакстанда саясий туткундардын тизмеси 8 кишиге жетти. 30 ноябрда казакстандык укук коргоочулар өлкөдө саясий себеп менен куугунтукталган туткундардын катарын көбөйгөнүн кабарлашып, алардын жаңы тизмесин жарыялашты. Тизмеге жаңы киргизилген активисттердин көбү кылмыш кодексинин тыюу салынган уюмдун ишине аралашуу беренеси боюнча абакта отурушат. Аскар Ажгужинов, Атырау шаарынын жарандык активисти, тыюу салынган уюмдун ишине аралашкан деген шек менен октябрдын аймагында кармалып, убактылуу тергөө амагына камалган. Укук коргоочулардын айтымында ал маркум Дуулат Агалдиндин үй бүлөсүнө көмөк көрсөткөнү, коомдук маанилүү маселелерди талкуулоого катышканы үчүн бир нече жолу куугунтукталган. Уласбек Ахметов, алматылык жарандык активист, 24 октябрда камалган. Ал дагы Агадилдин кичи мекенинде өткөн мыйзамсыз жүрүшкө катышты деп айыпталып, административдик жазага тартылган. Муратбай Баймагамбетов, жол кире акысы жана бензиндин баасын төмөндөтүү, саясий туткундарды бошотуу талабы менен чыкканы үчүн убактылуу тергөө абагында 2 айга камалган. Багдат Бактыбаев бийлик карантин маалында калк үчүн шарт түзүп бербей жатканын айтып, соц тармактар аркылуу билдирүү жасаган үчүн өзгөчө абал режимин бузду деген айып менен 10 суткага камалган. Марат Дүйсенбиев Казакстанда тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы уюштурган митингге катышууга чакырык жасаган үчүн камакта. Аскан Нурмаганов укук коргоочулардын маалыматына караганда 25 августтан бери камакта. Коомдук ишмердүүлүк үчүн бир нече жолу жоопкерчиликке тартылган. Ноян Рахимжанов тыюу салынган уюмдун ишине аралашты жана экстремисттик топтун ишине аралашты деген шек менен тергөө изоляторунда отурат. Жарандык ишмердүүлүк үчүн куугунтукталган. Шухрат Кибиров 2017 ноябрда 6 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Ал соц тармактардагы арабча ыры үчүн диний кастыкты козутуу, терроризмди пропагандалоого айыпталган.
Тизме 1 декабрь Казакстандын биринчи президентинин күнүнүн алдында жаңыртылды. Биринчи жолу бул тизмени жергиликтүү укук коргоочулар 2013 жылы 31 майда түзүшкөн. Анда болгону 6 кишинин ысымы аталган. Кийинчерээк тизмеге ондогон фамилиялар кошулган. Жаңы жарыяланган тизмеде алардын катарын дагы 8 адам толуктады. Казакстан бийлиги өлкөдө саясий туткундар бар экенин мойнуна албай келет. Садыр Жапаров кудаларын суусар тебете кийгизип сыйлады. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров кыргыздын каада салты, үрп-адаты менен кудаларына суусар тебете кийгизип сыйын көргөздү. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров уулу Рустамдын уулун кайын журтуна барганын жана саясатчы кудалардын алдынан өтүп жаткан видеосун Жапаровдун жактоочусу Шараббитдин Токтосунов социалдык тармагына бөлүшкөн болчу. Жапаров абакта жатканда уулу Рустам үйлөнгөн, бирок кудалардын алдынан өтүшкөн эмес. Анын себебин саясатчынын жубайы Айгүл Жапарова жолдошунун камактан чыгышын күтүп жатышканын айткан. Рустам Жапаровдун учурда 1 жашка чыга элек кызы бар. Ачкачылык жарыялаган Бектур Асанов мас болгон видеосуна өзү комментарий берди. Ачкачылык жарыялаган Бектур Асанов ичимдик ичип жүрөт деген видео YouTube каналдарына чыккан. Саясатчы өзү бул окуяга комментарий берип жатып, ичкилик тууралуу бүт бары жалган, муну кайсы бир учурда тартып алган болушу керек деп жооп берди. Белгилей кетсек, эл үнү кыймылынын мүчөсү Бектур Асанов 27 ноябрда мөөнөтсүз ачкачылык жарыялап, бирок 2 күндөн кийин аны токтоткон.